Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизге суроо чегара боюнча иштер уланабы, чегараларды ушу толугу менен чечилип бүтөбү, ушу сиз кызматта турган маалда эми үчүн дегенде калайык калк только сизге гана ишенип атат, ушул чегара маселесин Камчыбек Кыдыршаевич ушу толугу менен чечет деген чоң үмүттө турат да. Жана ошондой эле Сейдигум айыл аймагынын жашоочулары жазып атышат азыр сурап кой деп. Ушу чегара чечилип кала турган болсо Сейдигум айылы менен бириктирген Өзбекстан чегара посту ачылабы деген суроо берип атышат. Ошону сурап кой деп. Уруксат берсеңиз, урматтуу депутаттар, чегара маселеси боюнча. Чегара маселесин бүгүнкү күндө кээ бирлер ойлоп атса керек, ушу чегара маселеси токтоп калды, туруп калды деп. Андай эмес. Чегара маселеси азыр активдүү иш болуп атат. Мына бир 3-4 эле күн болду биздин мамлекеттик комиссия, чегара боюнча мамлекеттик комиссия Тажикстан Республикасы менен Исфана шаарында жолугуп, дагы 8,5 километр жерди биз жазып келдик. Азыр жакын күндөрдө ошол Тажикстан менен акыркы күндөрдө жазган чегарабыз где-то бир 90 километрге барып калды. 90 километрге барып калды. 114 километрди жазып бүткөнүбүздөн кийин анан кийин дагы экинчи этапка өтөбүз. То есть чегара толук бойдон иш жүрүп атат. Акыркы маалдарда ошо коңшу Тажикстан Республикасы менен жүрүп аткан чегара маселелери активдеше баштады. Активдеше баштады. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бизде чегара жабык үчүн бул дагы кайсыл бир себептеринен болуп атса керек деген көп нерселерди бул жерде айтпай эле коеюн. Ал эми мына чегара постторун ачуу боюнча Сейдикумду жанагы эмеде ынтымак деп коелу эле, жанагы Шамалсайдагы посту, ошол посту, Беговат постун, Жалал Абад облусту боюнча. Ушулар боюнча өкмөттү чечим кабыл алынган. Бирок өкмөттү мына экономикалык жактан таңкыстыгына байланыштуу ушул посттор ачылбай турат да. Мен ойлойм Акыл Өсөнбекович азыр эми ушул боюнча каттуураак чараларды көрөт. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, бир маселени мен мүмкүнчүлүк келгенде айтып коеюн. Себеби бул өтө керектүү маселе. Мына айыл чарба продукцияларын башка өлкөлөргө экспорттоо боюнча. Дыйкандарыбыз өстүргөн айыл чарба продукцияларын биз башка мамлекеттерге экспорттойбуз. Ошо маалда алар бизден справка алышат. Мына департамент фитосанитария деген бар, Минселхоздон. Эгерде мен азыр айтсам, алар кандай шарттар түзүп берип атканын силер көпчүлүгүңөр ишенбейсиңер. Бирок жакынкы эле күндө 3 күн алдын биз департамент фитосанитарияда Минселхоздун 3 адамын жана бир частный лабораториянын жетекчисин кошуп камадык. Ал жерде 700 сомдон бере турган справканы айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө 22 000 сомдон берип аткан. Мына биздин мамлекеттик кызматкерлер шарт түзүп берүүнүн ордуна кайрадан коррупцияны өнүктүрүшүп 22 000 сомдон бир справка 700 сом турат экен. Ошолорду мына 4-өөнү биз камап койдук. Мына 5-6 күндөн бери элдер 700 сомдон кайрадан справканы ала баштады. Мына ошондуктан ар бир бүгүнкү күндө мына келип аткан биздин өкмөт мүчөлөрү ар бири өзүнүн функционалдык обязанностьтарын жакшылап аткарышып, кол алдында иштеп аткан департаменттер кайсыл кызматтарды көрсөтүп элге жардам берип атабы же болбосо элге түйшүгүн арттырып атабы, ошону караш керек. Биз эми өзүңүздөр көргөндөй Акыл Өсөнбекович биринчи жолу айтты, мен дагы айтып коюуга милдеттүүмүн, элдин жүгүн алып кетип атабыз. Элдин жүгү өтө оор жүк. Ал жүктү көтөрүп, ал жүктү ошо күчүбүз жеткен жерге чейин көтөрүп барып, кийинкилерге достойно өткүзүп беришибиз керек. Ошондуктан мына Минселхоздун министри отурат. Мен ачык эле силердин алдыңарда айтып коеюн. Ушул маселе боюнча каттуу өзүңүз киришпесеңиз болбойт. Эгерде киришпей турган болсоңуздар, анда биз ошо Минселхоздун азыр зам министри ошол департамент аркылуу алып атканына азыр жетип атабыз. Департаменттин зам директор департаменти ошол отуруп алып, жана коррупциялык иштерди жүргүзүп атышат. Бардык жерде, бар тармактарда өздөрүнүн мафиялар түзүлүп калган. Ошо мафиялар аркылуу элдин үстүнө жүгүн артып келатышат. Ошону биз ойлоймун, биздин өкмөт ушуларды жоет деген ойдомун. Рахмат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз мына Кыргыз мамлекетине эбегейсиз чоң жумуштарды аткарып атасыз. Биз сизди колдойбуз.
жана карапайым калк да сизди мындай колдоп атат. Ал эми жогорудагы айтылып аткан туура эмес сөздөр сүйлөнүп аткандар, булар сүйлөнүп келген. Ага мен сизди көңүл бөлбөй, ушу чоң кызматты кыла беришиңизди мен колдоп кетет элем.